Assalamu алейкум достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн менин ашканамда пактадай жумшак болгон, ооздо эриген ушундай булочкалардын рецепттери менен бөлүшөмүн. Андыктан менин каналыма катталып, лайк басып колдоп коюңуздар. Ар бириңиздердин колдооңуздар мен үчүн маанилүү. Алгач булочкабызга опораны даярдап алабыз. Анын үчүн 2 чай кашык кум шекер, анын үстүнө жылуу суу, андан соң дрожжду колдоном. Быстро действующий дрожжду колдоном. 1,5 чай кашык салып аралаштырамын. 1,5 чай кашык дрожжду аралаштырган соң анын үстүнө 1 кашык унду салып аралаштырып жылуу жерге 10-15 мүнөт коюп турабыз. Эми 5 аш кашык кум шекерди идишиме салып аламын. Анын үстүнө 2 жумуртканы кошомун. 1 чай кашык тузду салдым. Эми аны жакшылап ушундай кылып аралаштырып аламын. Аралаштырып алган соң анын үстүнө жылуу сүтүмдү куямын. Бул сүт өтө ысык же болбосо муздак болбош керек. Өтө ысык болсо дрожжубуз күйүп калат. Эгер өтө муздак болсо камырыбыз ачыбай калат. Анын үстүнө сумайды 40 грамм сумайды куябыз. Жарым кружка жылуу суу куйдум. Аралаштырып, эми ушундай көбүп чыккан опораны үстүнө кошомун. Үстүнө кошуп алган соң ундан бир аз салып, аны венчик менен аралаштырамын. Венчик менен комочкаларын калтырбай аралаштырган соң эми калган унумду салып, камыр жууруймун. Ушинтип камырды жууруй беребиз. Камырыбыз абдан жумшак, колго жабышкак камыр болот. Мен 1 кашык сары майды кошуп дагы жуурудум. Сиздерде болсо сливочный масло колдонсоңуздар болот. Менде сливочный масло калбай калгандыктан сары май колдондум. Ушундай жумшак камыр болот. Эми муну жылуу жерге 1 саат, 1,5 саатка коюп коебуз көбүп чыкканча. Ушундай болуп менин камырым көбүп чыкты. Бул камырды колуңуз менен басып дагы үстүн жабып 10-15 мүнөт коюп турабыз. 10-15 мүнөттө камырыбыз көтөрүлүп чыгат. Эми муну столубузга коюп, булочкаларды жасап баштайбыз. Ушинтип бөлүктөргө бөлүп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар таразага тартып, бирдей кылып бөлүп аласыздар. Же болбосо мага окшоп көз өлчөм менен кылсаңыздар да болот. Баарын ушундай кылып тегиздеп тоголоктоп алдым. Эми мунун бетин жаап 10 мүнөт коюп турам. 10-15 мүнөткө коюп турсаңыздар, камырыңыздар жакшы жайылат. Эми жайып алган камырымдын үстүнө вареный сгущенканы кошуп, четтерин жабыштырдым. Камырымды кесип аламын. Кесип алып, ушундай кылып тоголотуп алам дагы, четтерин жармаштырып. Койгон биздин булочкабыз даяр. Дагы бир жолу жакындатып көрсөтүп коеюн. Камырды жайып алып, анын үстүнө вареный сгущенка коюп, четтерин жабыштырып алабыз. Вареный сгущенкабыз четинен чыгып кетпеш үчүн. Эми четтерин кесебиз. Ушундай кылып жасай бересиздер. Ушул формада аябай сонун чыгат булочкаларыбыз. Эми үстүнө жумуртканын сарысы менен бир аз сүт кошуп,
булочкабыздын бетине сүртүп чыгабыз. Тегиздеп баарын сүртүп алган соң мен үстүндө ак кунжутту септим. Кунжутту дагы тегиздеп сеп алдым. Кызытылган духовкада 180 градуста бышырып алабыз. Булочкаларыбыз даяр. Аябай жумшак, даамдуу булочка болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.